Биздин балдарыбыздын жүрөгүн алып, уруп, ажатканага бекит эткен, оздорун скотчтоп тарбия жүргүзүп өткөн да. Жалал Абад шаарындагы бала бакчада тарбиячы тарабынан бөбөктөргө зомбулук көрсөтүлгөн. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин жыйынында депутат Венера Райымбачаева айтып чыккан. Кеп каладагы номер 8 Теремок бала бакчасындагы окуя туурасында болгон. Видеокамералар бар ар бир бала бакчада. Бирок ошо видеокамераларды директор өзү карап, анан кийин ушундай аныктай турган окуяларды аныкташ керек да өзү негизичи. Бул иштер жүргүзүлгөн жок өзү негизи. Анан кийин Гараногодагы бул балдардын ата-энелери Гараного да кайрылышыптыр, бирок Гаранодагы эч кандай маселени көтөргөн жок. Бул окуя тууралуу Жалал Абад шаардык билим берүү бөлүмүнө 18 октябрда ата-энелер ооз-эки түрдө кайрылган. Анын негизинде комиссия түзүлүп, текшерүүгө алынган. Жыйынтыгында бала бакчанын тарбиячысы өз арызынын негизинде жумуштан бошотулуп, жетекчисине сөгүш берилген. Ал жерде баланы урган эмес, баланы ошол колунан тартып, жулкулатып койгондугу үчүн гана ал өзүнүн арызы менен мойнуна алып кетти. Жогорку Кеңештин айтылгандай сөздөр аныкталган эмес, себеби скотчтолгон, караңгы жерде урган нерселер аныкталган эмес болгондугуна байланыштуу биз ошол тартиптик чара колдонгонбуз. Аталган Теремок бала бакчасында 230дан ашык бала тарбияланып, 6 тарбиячы иштейт. Бакчанын ар бир бөлмөсүнө камера орнотулуп, тайпалар көзөмөлдөнүп турат. Бакча жетекчиси ата-энелер буга чейин ооз-эки кайрылганын, тарбиячылар эскертилгенин билдирди. Ата-энелердин талабы ошо эки тарбиячыны жумуштан бошотуп берүүңүздү деп суранышкан. Депутаттын айтканы боюнча мен ойлойм да бул өтө эле эме болуп кетти дейм да. Эми бул жерде деле энелер иштейт, тарбиячылар көп жылдан бери иштешет. Анан скотчтоп караңгы жерге киргизип койду деген бул туура эмес болуп калды. Окуя боюнча Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмү тарабынан териштирүү иштери жүргүзүлгөн. Бала бакчанын тарбиячылары көрсөтмө берип, ата-энелер тарабынан коюлган талаптар аткарылгандыгын билдиришкен. Окуя боюнча эч кимдин арыздоосу жок болгондугуна байланыштуу кылмыш иши козголгон эмес. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.